Эми азыр биринчиден жанагы Садыр эмеге келгенде Жапаров, Садыр Жапаров жана өкмөт мен премьер-министр болдум дегенде ошону көбү байкап алды окшойт. Ал айткан: "Мен райымды дагы баарын түбүнө жетем. Анан мага кыйын болуп атат. Анткени райым 90% чиновниктердин баарын сатып алыптыр" деп айтпадыбы. На самом деле ошондой болуп атат бүгүнкү күндө. Анан кийин чиновниктер жалаң эле министр председательдер эмес да, ак үйдөгү көк үйдөгү иштегендер. Анын зампам тиги булар бар. Анан ГКМБдагы балдар бар. Райымдын феномени и криминалдын бүгүнкү феномени бүт жерлерге кишилерин коюп алган. Күч структураларынын көбүнө коюп алган. Даже журналисттер алардын карамагында подпитка болот. Ушундай эметип койгонда структура. Ошон үчүн мен эмне үчүн мафия деген терминди колдонуп атам. Бул чын эле Кыргызстанда мафиозный структура 21-кылымда мафиозный структураны создавать эткен бул именно райым. Азыркы бийлик ушул сиз айтып аткан Матраимовду кармап, кандайдыр бошотуп, кайра кандайдыр деңгээлде бир жазалоого аракет кылып атат. Сиз өзүңүз айтып аткан жана криминалдык топторду кармап камап атат. Мунун бардыгы аркылуу биз ушул биринчи максатыбыз коррупцияга анан криминалдык топторго каршы күрөш, биз катуу турабыз деп атышат да. Анан ушул аракеттери сиз колунан келеби, биринчиден күчү жетеби, эгерде сиз айтып аткандай мафия ушу тамырлап кеткен үчүн болсо, анан деги эле ушу эрки жетеби, анан сиз ишенип атасызбы ошого? Негизи уже эмки президент ушуну улайт. Анткени уже коомчулуктагы, международный организациялар дагы бардыгы уже билет да, Кыргызстанда мафия бар экен, и төңкөрүш болуп кеткен, инкылап болуп кеткени ушул үчүн деп бардыгы. Эми просто точка невозвратынан өтүп кеттик да. Обязательно Райым Матраимов уже болду. Аягына чейин акчанын баарын төлөйт. Он уже признался. Вот мне жакшы болду, что он сказал. Мен следствие менен кызматташам, мен төлөп. Пожалуйста. Азыр камалган жок, бирок жана төлөгөндөн дагы көп эпизоддор болот да. Дагы көп эпизоддор болот. Мына вор в законе камалып турат. Калгандар уже точка невозврата кетти. Уже мамлекет, система булар менен күрөшкө чыкты. Уже токтобойт бул. Башкача айтканда, сиз азыркы аракеттерин туура деп эсептейсиз? Негизи туура. Азыр бир суроо. Анан бир сразу айтып коеюн. Почему азыр кыйналып атат? Ошол эле Садыр баштан эле Жапаров кыйнала баштады. Потому что ал өзү түрмөдөн келди. Бул түрмөнүн ичиндеги жанагы эме системалардын баарын жакшы билет. Кантип күрөштү дагы билет. Бул айтты, мен күрөшөм деди, мен ага ишенип атам, до конца күрөшөт. Бир да президент кылбаган нерсени Садыр кылды. Камады, тигини кустуртуп атат, аны айтпады. Бул менин метод. Акча жок, азыр акчанын баарын түшүрүп алалы дейт. Бирок он тоже признал жана 700 миллион боюнча. Ана ал указание бере албайт да ГКМБ. Эмне себептен жана 2 миллиард эле болуп калды жана ущерб деп.